Эквадордо коронавирустан көз жумуп, сөөгөртөлгөн аял капысынан тирилди. Эквадордун ооруканаларынын биринде коронавирустан көз жумган, андан соң өртөлгөн аял күтүстөн тирилип, үйүмө жиберилди деп 24 апрелде Нур Казакстан билдирген. 27 мартта 74 жаштагы Альба Марори Гаранденин температурасы аябай көтөрүлүп, деми кыстыга баштагандыктан эс учун жоготуп комага түшүп кеткен. Ушул абалда 3 жума жаткан деп жазат. Аял ооруканада көз жумат. Аны кремация алышып, күлүн Альба Марори Гранденин туугандарына беришкен. 23 апрелде улгайган бейтап аял капысынан эсине келип, сиңдим менен байланышкыла деген. Көрсө врачтар анын атын башка менен алмаштыра алышкан. Каза тапкан бөлүк эле бирөөнү ошол экен деп ойлошуп, кремация кылып ташташкан экен. Аялдын үй бүлөсүнө болгон окуяны акырын кылдат түшүндүрүш үчүн анын үйүнө врачтар менен социалдык кызматкерлер жана психологдор келишкен. Аялдын үй бүлөсү анын сыйкырды тирилүүсүнө ушул кезге чейин ишене алышпайт. Анда өлгөн аялдын бөлмөсүндө кимдин сөөгүн күлүн сактап олтурушканада түшүнө алышпайт. Ишембиде үй бүлөсү аялды барып көрмөкчү болуп жатышат. Туугандары андан тышкары медициналык мекемеден $2000 өндүрүүнү көздөшүүдө. Ушул сумманы алар кремация үчүн төлөшкөн. Ошто кызалага чыккан студентти сот камакка алды. Ошто 2-курстун студенти кызалага чууга шектелип жатат. Бул туурасында соттун баш коргоо чарасын тандоо өкүмүндө белгиленет. 22 жаштагы кызды дүкөндүн жанынан улага салып уурдап кетишкен. Жабырлануучу арызында анын эркине каршы уурдалгандыгын билдирген. Ош шаардык соту шектүүнү камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасын тандады. Айыпталуучунун жактоочусунун айтымында жигит кылмыш кылып жатканын билген эмес, ошондой эле жаран күнөөсүн толугу менен мойнуна алып өкүнүп жатканын билдирген. Экинчи инстанция шаардык соттун чечимин күчүндө калтырды. Маалымат Булак элдик медиа. Кыргызстанда дагы 13 адам коронавирусту жокторду. Жалпы саны 695. Бүгүн 27 апрелге карата Кыргызстанда дагы 13 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурбол Түйсөнбаев билдирди. Анын айтымында жаңы учурлар Бишкек, Ош шаарында жана Чүй, Нарын, Ысык көл областында катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 695 адамга жетти. Акыркы суткада 25 бейтап сакайып, ооруканадан чыгарылды. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 6, Ош шаарында 1, Ош областында 1, Чүй областында 2, Нарында 1, Ысык көл областында 2. Маалымат Булак Баракелди. Географиялык билим менен таң калтырган Селсайык өзү тууралуу айтып берди. Географиялык билим менен социалдык тармактын колдонуучуларын таң калтырган Селсайык өзү тууралуу айтып берди. Буга чейин тараган видеодо дүйнөдөгү бардык мамлекеттин эң ири 5 шаарын ойлонбостон атап берген болчу. Кант шаарынан тартылган бул видеодо ал өзүн Кайрат деп тааныштырды. Ал Чүй областынын Люксембург айылынан болот. Бирок акыркы 30 жылдан бери айылда жашабайт. Кайрат географиядан сабак бербегенин айтып, болгон өзүнүн кызыгуусу күчтүү экенин билдирди. Үй жайсыз калган киши бул жолу өлкө шаарларды гана эмес, суу, шаркыратма жана көлдөрдүн тереңдигине чейин жооп берди. Маалымат Булак Чындык KG. Кудум кинодогудай 20 секундта дүкөндөгү банкоматты уурдап кетишкен. Дүкөнгө даап кирип, банкоматты сүйрөтүп кеткендер азыркыга дейин табыла элек. Ал эми Темирди айылга жакын жердеги токойдон табышкан. Свердлов областындагы Косильон айылында бет капчан 3 киши азык-түлүк саткан дүкөндөн банкоматты 20 секундта да уурдап кеткен деген маалымдашкан. 3 киши банкоматты автоунаага байланган трос менен сүйрөтүп кеткен. Ал эми автокөлүктүн номерин чаптап жаап коюшкандыгын Свердлов областын ички иштер башкармалынан кабарлашкан. Бош калган банкоматты аталган аймакка жакын жердеги токойдон табышкан. Ал эми урлар алигиче издөөдө. Алардын канча акчаны көтөрүп кеткени азырынча белгисиз. Видеодон банкоматты троско байлап ушундай күч менен тарткандыктан дүкөндүн эшиктери талкаланып кеткендигин көрүүгө болот. Маалымат Булак Чындык KG.
Ысык көлдө топ балдар тарабынан зордукталган кыздын боюна бүтүп калган. Ысык көлдө топ балдар тарабынан сексуалдык зордукка кабылган кыз кош бойлуу болуп калган. Маалыматка ылайык укук коргоочу Камил Рузиевдин айтымында караколдо сот күнөөсүн ырастаган далилдердин болгонуна карабай, жаш кызды уурдап зордуктаган деп айыпталган жаш жигитти актап койгон. Бул окуя 2008-жылы башталган. Анда 3 эркек 18 жаштагы кызды караколдогу медициналык окуу жайдын имаратынын жанынан сейилбакка уурдап барышы үчөөлөп зордуктап салышкан деп айтып берди ал. Ал учурда жабыркаган кыз туугандары менен жашаган. Ал эми анын апасы Туркияда иштечү. Апасы окуяны билбегенден кийин Кыргызстанга кайтып келген. Кийин зордукталган кыздын боюна бүтүп калганы белгилүү болгон. Бирок анын көзүнө операция жасалып, дарыгерлер бир нече жыл төрөгөнгө тыюу салышкандыктан боюнун алдырууга туура келген. Апасы акыйкаттык издеп ар кайсы эшикти каккылап жүргөн маалда шектүү бейгапар үйүндө жатат. Ал ортодо бул ишти тергеген тергөөчү менен прокурор кызматынан жогорулап кетишкен. Маалымат Булак, Назар Ньюс KG. Нурлан Мотиев хейтерлерге кайрылды. 30га чыгып күй албаган шерменделер. Шоу бизнеске аттанам деп чамынып жүргөн Нурлан Мотиев өзүнүн хейтерлерине кайрылды. Ал өз сөзүндө буга чейин ушундай негатив жазган адамдарга көңүл бөлбөй келгенин айтып, түз эфир болуп жаткандан пайдаланып 30га чыгып күй албаган шерменделер деп хейтерлерге жооп берди. Маалымат Булак, Багыт KG. Петербургда такси айдап иштеген кыргызстандык аялды мигрант таанышы зордуктап кетти. Санкт-Петербургда такси болуп иштеген кыргызстандык аял тааныш мигрант тарабынан зордукталды. Бул тууралуу орус басмалары жазды. Такси кызматында иштеген 28 жаштагы Кыргызстан жашоочусу полицияга кайрылган. Жабырлануучу арасында 23 жаштагы Өзбекстандын тургунунан унан ичинде зордуктап кеткенин айткан. Шектүү тез арада кармалып кыз экөөнүн мамилеси эки тараптын тең каалоосу менен болгонун билдирген. Учурда кылмыш ишин козгоо боюнча маселе каралууда. Бардык тийиштүү ыкчам иш-аракеттер жүрүүдө. Зордуктоого шектелген жаран эч жерде иштей жана туруктуу жашаган жери жок экени айтылат. Маалымат Булак, Элдик медиа. Маскаңды участке тагынап жүрөсүзбү? Ооба кызым. Качан келесиз? Жумуш Сагындым. түткөндө барам кызым. Атасынын жооптуу кызматта экенин билип, андан да кабатыр болуп түйшөлгөн Назима бир күндө 2 жолу коңгуроо кагып, күзөттө турган милиция кызматкери атасынан кабар алып турат. Маскаңызды чечпеңиз, курсагыңыз токпу, кече күн суук болду, үшүгөн жоксузбу деген баланын мээримдүү сөздөрү кызматкерди ан сайын шыктандырып турат. Милиция кызматкерлеринде мамлекет тарабынан көңүл буруу жакшы, бардыгы жакшы, тамак аш, транспорт каражаттары баары чечилген, бардыгы жакшы. Өзгөчө абал киргизилген Сузак районунун Кызыл Туу жана Сузак айыл аймактарынын чектеш айылында 2 атайын тосмо коюлган. Бул жайда COVID-19 илдети көп катталган аймакка кирип, өзгөчө карантин жарыяланган. Калктын ар кандай көйгөйлөрү менен келиши. Муну постобуз, Благовещенканын 4 көчөсү, главный. Уну ЛТР келип тартып кетип, форма берип, кийип түшүртүп, форманы чечип алып койду. Форма жок эч кимисинде. Эч кимисинде форма жок. Форма 3 мол тамак аш деген тема ал. Жалган, жашык. Эч кимисинин формасы жок мына. Өздөрүнүн алган формасын кийип эле жүрүшөт. Маска деле жок. Бензин мына өстү. Ушундай кыйынчылыкта отурабыз. Балдар кетеректер машинасы балдар болсо сәл эркепке бергиле.